Халипа Таштановага Ысык көл кинотеатрынан суроолор. Мен өзүмө кыйын болгон. Анткени мен ата эне бир тууганым, элим жерим көрсө кандай болот деп. Аны көрүп мен азыркы күнгө чейин ыйлайм. Ошо ата энем ар дайым азыркы күнгө чейин мени колдоп келишет. Кыйналсам дагы балдарымды уктатып коюп, тамагын жасап коюп чыгып кетем. Официант болуп иштегем, дүкөндө кийим сатып иштегем. Кровь из носа, бирок кызым өзүң сөзүңө турушуң керек депчи. Чогуу пол жуушабыз, художниктер жардам беришебиз. Чыгармачылыгыңды кино тартылган токтот, эч нерсе да болбойт экен. Эң биринчи тасмаңыз кандай болгон? Эсиңизде калган учурлар менен бөлүшүп кетсеңиз. Эң биринчи тасмам бул тасма Темир Бирназаровдун Кумар деген тасмасы болгон. Бысмылла дегенде эле мен ушундай күчтүү тажрыйбасы чоң режиссер Темир Бирназаровдун Кумар тасмасына тартылып калганыма чексиз шүгүр деп күндү айтып келем. Анткени ушундай адамдын кол алдына келип, тапталып, ушундай мен азыркы күнгө чейин келген тажрыйбам ушу режиссерума байланыштуу. Анан тасма күчтүү болгон үчүн, режиссерум күчтүү болгон үчүн мен дагы ушун азыркы күнгө чейин такшалып, изденип, иштеп келем, эмгек кылып элим үчүн. Аяш тасмасындагы каарманыңыз менен сиздин мүнөзүңүз дал келеби? Кандай айырмачылыктар бар? Аяш тасмасынан каарманы менен мүмкүн режиссер ошол окшоштуктар үчүн мени да тандагандыр. Анткени мен да көп жерде мындай көп деле сүйлөбөйм. Сүйлөсөм бир сүйлөйм. Бирок бир каты тиеби же току тери болобу, бир ошол мүнөзүмө карап алса керек. Ошол мүнөзүбүз окшош. Анткени ошол жактан Каныкейдин өзү да аты да ушундай бир Каныкей апабыздын эпостон ушу Манас атанын жубайы болгонду Каныкей деп өзүнчө бир символический эме берген болуш керек режиссер. Анан ошол Каныкейдин мүнөзү да ошондой. Ошол жакта менин экөөбүздүн окшош жагыбыз болду. Көп жерден сүйлөбөйбүз, бирок сүйлөсөк бир ток этерин айтып эле эмесине жетет да. Ошол эмебиз бар. Анан айырмабыз азыр эмне ойлонуп көрсөм, айырмачылыгыбыз аябай токтоо болуп жүрөт Каныкей. А мен тескерисинче жашоодо токтоо эмес, мындай тарс кылып басып ишимди майына чейин чыгарып кетишим керек. А Каныкей кичине жоош мындай токтоороок да. Экөөбүздүн айырмабыз ошондо. Кийинки сурообуз. Актер, актриса болчу балдардын ата энелерине кандай кеңеш берет элеңиз? Актер, актриса болом деген балдардын ата энелерине эң башкы кеңеш бул түшүнүү. Анткени актер ошол эң чоң бакыт аял затына балалуу болуп, эне болуу. Актриса болуу бул бир күндө эле барып эле мындай эме кандай десем, ойлогон бир бийиктикке жетип кетет деп, дароо эле жетип кетет деп, жеңил эле жетип кетет деп ойлобошуңар керек. Анткени бир тасма тартылса, мүмкүн ал тасма мындай элдин эмесине, купулуна толбой калган тасма болсо, ал балаңыз да, кызыңыз да өзүнүн жүрөгү менен ооруйт, кыйналат. Анан кийин эле ата эне кээ бирде бар түшүнбөй эле анан кийин болду токтот бул эмеңди, чыгармачылыгыңды, кино тартылган токтот, эч нерсе да болбойт экен деп башка жакка түртүп башташат. Ал баланын жан дүйнөсүн, баягы кыялын мындай өздөрү билип билбей эле жокко чыгарып, мындай жеңил желпи кылып коюшу мүмкүн да. Ошондон алыс болуңуз, колдоп аягына чейин колдоңуз. Анткени бир күндө эле болуп кетпейт. Анткени менин тасмам, биринчи тасмам оор болгондуктан, бир кичине ачык жактары болгон үчүн мен өзүмө кыйын болгон. Анткени мен ата эне бир тууганым, элим жерим көрсө кандай болот деп мен өзүм кыйналып атсам, менин атам өзү биринчи мага колдоо көрсөттү. Кызым, мен сени түшүнөм, бул чыгармачылык. Коркпо, мен сенин жаныңдамын. Кайер түшүнбөй атсаң айт, мен түшүндүрүп берем. Коркпо, эл жаман да айтат, жакшы да айтат. Аны дагы көтөрө бил деп, жакшы жаман да болот дегенден мен мына азыр көтөрүп кетип, азыр чексиз ыраазымын атама, апама. Ошо ата энем ар дайым азыркы күнгө чейин мени колдоп келишет. Ошо бир гана колдоо, түшүнүү, убакыт бериш керек дагы. Аялдык бакыт сиз үчүн эмне дейт? Аялдык бакыт негизи эле ар бир аял затына, бул биздин бул жашоого келгенибизге Кудайым бизге ушул бир миссияны берген. Бул дүйнөгө дагы жандарды алып келүү, дагы тукум улоо. Анан жөн эле тукум улабастан аны таптап куш кылып, канатын байлап бийиктикке учуратып,
ошол нерсени бизге миссия кылып берген жараткан. Ошол эң чоң бакыт аял затына балалуу болуп, эне болуу. Анткени убакыт өткөндөн кийин ошол сенин канатың каарыганда, сенин улутуң, сенин улут намысын көтөрүп, бийиктикке көтөрүп кеткен сенин балдарың болот. Ошо бүркүттөрүң. Ошол ар бир аялга менин оюмча ошо аялдык бакыт балада болуш керек деп айта алам. Кийинки суроо. Кино жаатына аттанган жаш муунга кандай сапаттар менен ээ болууну сунуштайсыз? 5 сапатты айта кетиңиз. Кино жаатына аттанган жаш кыздар, балдарга бир эле кино жаатында эмес, бүтүндөй эле кандай гана иш алып барышпасын, 5 сапаттан мурун бир эң башкы сапат бул адамгерчиликтүү болуу. Адамгерчиликтүү болсоң эле ишиң жүрүшөт. Иш кылсаң да санашпай, буну мен кылбайм, муну тиги кылыш керек, бул бала кылыш керек, тиги кыз кылыш керек дебей, иш тандабай иш кыла берсеңер, ар бир кылган ишиңер кайсы тарапта болбосун, ошонун үзүрүн көрөсүңөр, ырыскысын көрөсүңөр. Мен айтып атам, мисалы үчүн мен деле официант болуп иштегем, дүкөндө кийим сатып иштегем. Ошол жеримен дагы мени режиссерым көрүп, команда көрүп, мени ошо кино жаатына чакырган. Кино жаатында жүргөндө дагы аяктан деле иш тандап отурган жерибиз жок. Ар кимибизди команда өздөрү да билет. Чогуу пол жуушабыз, художниктер жардам беришебиз. Бирөө светтин коюп атса, чуркап барып текстин көтөрүшүп, бирибизге жардам беребиз. Бул эң чоң адамга керектүү сапат болуш керек, адамгерчиликтүү болуу. Текебер болбоо. Ошо бир эле эң чоң сапат бул адамгерчиликтүү болуу. Анан өзүнүн сөзүнө туруу. Атам айткандай, кровь из носа, бирок кызым өзүң сөзүңө турушуң керек депчи. Турушуң керек деген ошол. Кечикпөө, айткан сөзүңдү кылышың керек, канчалык кыйын болбосун. Кээ бирлер азыр жаш балдар, кыздар айтат, кечигип калбадымбы, минтип калдым да депчи. Кечиксең да кел, алдына туруп бер, моюн сунуп. Кечиктим, бирок мен дагы иштеп, бирок ушул эме менен арылганга жардам бериңиз деп эле ачык айтса, баары жардам берет. Качып, мына 1 классың, 2 классың менен уже ишеништен чыгып калат да. Ошон үчүн түбөлүн түз кылсын деп, адамгерчиликтен кетпеңиздер эч качан. Негизи эле баягы Кудайдын берген рызкысы деп эле кабыл алып, ар бир тасмага тартылып атканда, чындап кыйын аял кишиге үй бүлөнү кармап, ушундай тармакта, кандай гана тармак болбосун, негизи аял затына үй ишин да кылып, бала багып, анан кийин бир ишке чыгуу өтө кыйын. Бирок кыйын болсо дагы балдарыңардын келечеги үчүн ошо, анткени биз өтүп кеткенде биздин эмгегибиз калат. Балдарыбыздын жанында түбөлүк болбойбуз, ошол эмгегибиз калат деп мен азыркы күнгө чейин кыйналсам дагы балдарымды уктатып коюп, тамагын жасап коюп чыгып кетем. Анткени ушу балдарым келечеги кең болсун. Ошол балдарыма мен үлгүлүү боло турган эне болоюн. Ошол жолдошума да айтам, сен да үлгүлүү болгон ата бол. Жөн эле баягы акча тапты, үйгө келди дебей. Анан мен тартылган ошо көз ирмем тасма, башкалар да тасмаларым негизи эле мааниси, маңызын изилдеп окуп, анан баары тартылам. Бул көз ирмемдин тасманы эмнеге макул болуп тартылды? Анткени бул жерде ар бир аял затынын жараакерлигин, айкөлдүгүн, энелик сапаттары бийик экенин, ошондой эле сүйүүгө туруктуу экенин далилдеш үчүн ушул тасмага макул болдум. Анткени көз ирмемде менин ролумдагы менин каарманым негизи ушундай экен. Аны көрүп мен азыркы күнгө чейин ыйлайм. Менин каарманымды көрүп жүрөгүм ооруйт. Ушундай айкөл, ушундай жан дүйнөсү, ушундай чоң айкөл бар биздин арабызда дагы деп, ар бир аял заты өзүн көрсүн деп тартылдым. Ошон үчүн көз ирмем тасмабызга келип, өзүңүздөрдү көрүңүз, сиздин колдооңузду эч ким айтпаса да, бирок биздин тасма аркылуу силер өзүңөрдү көрөсүңөр. Силерди көрсөткөнгө аракет кылдым мен ишим менен. Келип чыр жазып, кичине да болсо дагы үй бүлөңөр менен бактылуу көз ирмемдерге ээ болуп кетиңиз.